Кезінде күн-түн жумуш менен алек болуп, үй бетин көрбөй элдин коопсуздугун сактаган милициянын ардагерлеринин саны жыл сайын азайып барууда. Анданда 80 жаштан ашканы чанда кездешет. Токтогул районуна караштуу Жеткен айланын тургуну. Милициянын капитаны Мейманбай Акматалиев карылык менен алышып, эки көзүнүн көрүүсү начарлаган. Бир кезде эл үчүн жасаган ак кызматын эске алып, Ички иштер министрлиги атайын медал менен сыйлашты. Hukuk korgоодогу зор салым үчүн ардак медалы менен сыйлансын. Буга чейин ички иштер органында СССР убагында өзүрлүү кызмат өтүп, милициянын капитаны чини менен пенсияга чыккан Токтогул районуна караштуу Жетиген айылынын тургуну Мейманбай Акматалиев ички иштер министринин ардак медалы менен сыйланды. 80 жаштын кырын ашкан аксакалга медалды тапшыруу үчүн областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана жергиликтүү милициянын аймактык өкүлдөрү ардагердин үйүнө барышты. Мына медалыбыз көп болсун. Жараткан сизге. Өз учурунда кылган кызматын унута калтырбай, бүгүнкү күнгө чейин көңүл буруп жаткандыгы аксакалды кубандырат. Карылыкка моюн сунуп, эки көзү көрбөсө да, сыйлыкты жон тери менен сезип турганын кошумчалайт. Эки көзүм көрбөйт. Ошол жерде менин балдарым, кыздарым бар. Келиндерим бар. Ошолорда куттуктап коёр. Районубузга тынччылык берсин, Кыргызстаныбызга, республикабызга тынччылык берсин. Милициянын ардагери бүгүнкү күндө бактылуу карылыктын доорун сүрүп, уул кыздарынын убайын көрүп жаткан чак. 7 баланын ата-энеси, 24 небере, 6 чебереси бар. Алардын айрымдары атасынын кесибин улантып, милиция тармагында иштегендери да бар. Биздин аксакалыбыз эң башкы эмелерде мурун ГАИнин кызматкери болуп, паспорт столдо иштеп, ошондой эле участковый болуп иштеп жүргөн, жолдорду басып өткөн. Бул кишилердин убактысында азыркыдай техника эме болгон эмес, көбүнчө ат менен жөө жалаңдап жүрүшкөн. Кылмышкерлер менен күрөшүүдө бул кишинин көп эмгектери бар. Мейманбай аксакал кесибинин арты менен өлкөнүн көп жерлерине барып эмгек өтөгөн. Бул күндөрүндө аны өмүрүк жубайы жандап жүргөн. Форма кийген адам менен 50 жыл бою чогуу түтүн булатуу сыймык экенин кошумчалайт. Үйдөн да, үй бүлөдөн да кичине өбүлгө түзүп бериш керек милицияларга. Милициянын иши таталыш. Булар эми бычактын эле кырында жүрөт экен. Азыркы заманда андан бешбетер татаал болуп калды. Илгериден ошондой эле болчу. Ойго кетет, тойго кетет. Айрыкча участковый болгондо түн бир убакта малчыларга кетишке туура келет. Бел ашып, жол ашып дегендей кетишет. Анан кийин ошого дагы үйдөн дагы аларга поддержка керек кичине. Жакшы караш керек. Булардын ишин түшүнө билген киши жакшы болот. Алынган маалыматтарга таянсак, облус аймагында 800 милициянын ардагери бар. Алардын арасынан 80 жашка чыкканы саналуу гана калган. Кошумчалай кетсек, карыя буга чейин да бир топ сыйлыктар менен сыйланган. Өткөн жылы милициянын 90 жылдык медалын алган. Гүлзада Торобекова, Тынчбек Толдаев, Сентябрь, Токтогул району.